Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабактын темасы сөздүн уңгу жана мүчөгө бөлүнүшү. Сабактын максаты окуучулар сөздүн уңгу жана мүчөгө бөлүнүшүн билишет. Сөздөрдү уңгу жана мүчөгө ажыратып көнүгүшөт. Алгачкы эмгек акым аттуу текстин биринчи бөлүгүн окуп, мазмунун түшүнүшөт. Балдар, сөздөр уңгу жана мүчөлөргө бөлүнүшөт. Сөздүн маани берүүчү бөлүгү, негизги бөлүгү уңгу деп аталат. Уңгуга уланган бөлүгү мүчө болот. Мисалы, жылкычылар деген сөз жылкы жана чылар деген бөлүктөрдөн турат. Сөздүн уңгусу жылкы, ал эми мүчөлөрү чылар болот. Балдар, эмесе бул ырга көңүл бургула. Ар кимдин ою бурулган, алгыр куш учкан туурдан, атагы болду кыргыздын, ай ааламга угулган. Бул ыр ким жөнүндө эле? Туура таптыңар. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндө. Бүгүн биз Чыңгыз Айтматовдун алгачкы эмгек акым аттуу чыгармасынын биринчи бөлүгү менен таанышабыз. Сүрөттү карагылачы балдар. Текстте кандай окуя жазылганын кантип билебиз? Боз үй турат, жылкычылар, бир ат өлүп калыптыр. Демек, балдар, жайлоодогу окуя жөнүндө окшойт, Эмесе алгачкы эмгек акым биринчи бөлүгүн окуп көрөлү. Күндөрдүн бир күнү жайлоодогу эл дүрбөп эле калды. Анан көп өтпөй алар жыйын алышты. Акыл насаат суроо үчүн чоң энемдин боз үйүнүн алдына топтолушту. Келгендердин баары жылкычылар эле. Көрсө үйүрдү баштап жүргөн чоң жана күчтүү айгыр боло турган. Ошол өлүп калыптыр. Айылга чабарман да жиберишет. Эртеси аны менен кошо жайлоого бир сары чачуу орус киши мал доктур келет. Жылкычылар болсо ага айгырдын эмнеден өлгөнүн түшүндүрө албай көпкө алектенишет. Көрдүңөрбү балдар, биздин божомолубуз туура экен, жайлоодогу окуя экен. Бул болсо чоң айгыр, күчтүү айгыр өлүп калыптыр. Балдар, кичине сөздүк ишин жүргүзөлү. Дүрбөп калуу дегенди кандай түшүнөсүңөр? Ооба, эл дүрбөп калды бул текстте. Тынч болбой ар бири жүгүрүү деген маанини билдирет экен. Себеби айгыр өлүп, эл эмне кыларын билбей дүрбөп калышат. Чабарман. Чабарман деген бул кат, кабар жеткирген адамды айтабыз. Балдар, келгиле эми ушул тексттен сөздөрдү муундарга ажыратайлы. Сөздөрдүн уңгуларын табайлы, балдар. 150 көнүгү. Жайлоого уңгусу жайлоо. Үйүрдү уңгусу үйүр. Жылкычыларга уңгусу жылкы. Күчтүү уңгусу күч. Калды уңгусу кал. Булар, балдар, маани берген бөлүгү. Ал эми ага уланган бөлүгү мүчө деп аталат. 152 көнүгүүнү үйдөн аткарасыңар, балдар. Тексттин мазмуну боюнча сүрөт тарткыла. Тарткан сүрөтүңөр боюнча аңгеме жазгыла. Сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыраткыла. Балдар, демек бүгүн биз сөздүн уңгу жана мүчөгө бөлүнүшүн билдик. Саламатта калгыла.